Быйыл жаңырган жаңы 2020 жылда Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, Россиянын педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын академиги, педагогика илимдеринин доктору профессор Исак Бекбоев 90 жашты аркалады. Агай, эң оңолу ушул жалпы өзүңүздүн шакирттериңиздин, эл журтуңуздун, жалпы журтчулуктун биздин Санап телекомпаниясын канча киши көрсө, ошол көрүүчүлөрдүн атынан ушул кутман курагыңыз менен куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Күнүңүз кут болсун. Кудай сизге бакубат денсаулык берип, жакшы иштердин башында болуңуз, аман болуңуз. Ушул балдардын башында баш көз болуп, забалаңыз арта берсин. Даңкка жараша жүк, максатка жараша мээнет. 1930-жылдын 10 январында Алыскы Нарын областынын Атбашы районунун Кара Суу айылында жарык дүйнөгө келген бул инсандын кыргыз педагогикасынын алпы болоорун анда эч ким болжолдогон эмес. Орто мектепти артыкчылык медалы менен бүтүргөн ошондогу өспүрүм алдына окуш максатын коет да Фрунзеге келип 1952-жылы андагы Кыргыз мамлекеттик педагогика университетинин физика математика факультетине кабыл алынат. Согуш мезгилиндеги балалыкты башынан өткөргөн, айылдан келген чыйрак бала жакшы окуп, тез эле көзгө көрүнүп, факультеттин комсомол комитетинин секретарлыгына шайланып, Сталиндик стипендиант болот. Мен мектепти өз ушунда медал менен бүтүрүп келип, физика математический факультетте окуп, 4 семестр бою бир дагы предметтен 4 албай бүт 5 алып, Сталиндик стипендиант болдум. Анда стипендия обычный студенттерге 240 сом болчу. А мага Сталиндик стипендия 780 сом төлөчү. Рубль менен, Анан аны 250 сом башка студенттер сыяктуу алып калып, калганын чоң атама берчү. Окуткула. Ошого өз журунда кээ бир корреспонденттер жазып чыккан. Студент болуп жүрүп, үй бүлөсүн баккан бала деп. Эмгек жолун 1952-53 жылдары Атбашы районундагы Ленин атындагы номер 1 мектебинде мугалим болуудан баштаган. Алдыга умтулган жаш педагог 1953-жылы Фрунзеге келип, айтылуу номер 5 орто мектепке орношот. Педагогика менен илимий иштердин ортосундагы байланыш ошол кездеги уктаса уйкусу келбей турган жаш педагогдун көшөөкөрлөнгөн тынымсыз эмгегинин жемиши болгон. Ал мугалимдик менен илимий иштерди катар алып барууну дал ошол 1953-1959 жылдары терең өздөштүргөн. Сапат көп кишини ойлондуруп атат бүгүнкү күндө. Сапат жагынан кеп кылганда мен айтар элем, салыштырып көрүп, мурда кандай эле, азыр кандай эле, өзүм боштугуман ыйлагым келет. Азыр сапат кыскартып айтканда итке минип калдык да биз. Союз кезинде 15 республиканын жоон ортосунда болчубуз билим берүүнүн сапаты боюнча. Көп союздук республикаларга мисал болуучу көп нерселер биздин республикада башталган. Азыр болсо андай жок болуп, ошо баарынын баркына жетпей, ошону өз учурунда өздөштүрүп, андан ары өркүндөтө албай, тескерисинче тигил же бул маселе боюнча ийгиликке жетишкен республикаларды карап, ошонун тажрыйбасын даяр көчүрүп алып келип, биздин республикага пайдаланабыз деп
әрекет қылышты. Қысқасы, башқа мемлекеттің білім беруінің сапатын бізге қарағанда жоғары көтере алған мемлекеттің етегіне ермешіп, жақасына жармасып, жоға күнқор болып, оқат қылып қалған кез. Аны президенттен баштап, ошол білім беруіні башқарушы министр бұл. Министр барып жоғарғы кеңесте доклад, отчет береді. Отчетта көзі байымашылық. Жоқты бардайғы айтады. Ана министр болғаннан кейін, ушул тармақ келіп отқаннан кейін, чын екен деп ойлайды. Аны бір текшеріп, чын эле ушундай деп қараған ешкім жоқ. Ошонун негизинен анан көп жылдар бойы анан бір жерден жарылып шыққанда ызы чуу болуп калат. Же болбосо ушул өңгөнү коюп, окуучунун, студенттин жогорку окуу жайын аяктагандыгы жөнүндө дипломун, же болбосо окуучунун аттестатын ошону туура жазып чыгарууга жетише албаган министрликтен анан эч уялбай барып, бардыгы жайында деп Отчет беріп отыр. отчет берип, анан эң жаман жери ошого ынанып бийлер деп Башы кеп отыр. ашып отуруп. Ошондой кейиштүү жагдайды көрүп, өзүмдү өзүм тилдеп ит болдук. Эмне деген абалга келдик дегендей болуп атпайбы? Адегенде илимий кызматкер, анан улуу илимий кызматкер, сектордун башчысы, директордун орун басары, анан институттун директору. Кызматтык абалына жараша жүгүү оорлоп, эл башкарды. Мурун бир эле өз башына жооп берсе, эми бүтүндөй жамааттын милдетине мойнун тосту. Окумуштуулар деген ары татаал, ары майда чүйдөчүл, идеяга да, өзүн билемдикке да жыктолгон улуу дүйнө менен аралашты. Бара-бара эмгеги бааланып, эл агартуунун отличниги болду. Республиканын эмгек сиңирген мугалимдигине жетти. Профессорлук, педагогика илимдеринин доктору деген даражаларды алды. Анан тагдырдын андан аркы сыймыктуу да, татаал да, жоопкерчиликтүү да жолу уланып, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденттигине шайланып, Россиянын педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын академиктигине шайланган. Айтыңызчы, сиз үчүн атак, даңк, наам деген эмне? Мен Дүйшөк балам, туура баамдап атасың. Тажрыйбалуу журналист катары. Чынымды айтсам, жанагы өзүңдүн сурооңо мындай деп жооп берет элем. Ошол өзүң санап өткөн даража, сыйлык, даража, анан кийин неме Наамдар. наам. Булар өзүнөн өзү келген жок. Ага кошумча мен дагы бир нерсени айтайын. Көп кишилер илимдин доктору, кандидаты болуш үчүн бирөөнү жетекчиликке алып, 3 жыл аспирантурада окуп, ошентип анан коргойт. Ошол 3 жыл 36 айдын ичинде эчтеке 3 барак пайдалуу нерсени жазбай күн өткөргөндөр бар. Докторлукту андан бетер. Жана өзүңүн айткан жыйынтыктуу сөзүңө кошумча даанылап айтсак, мактанганчылык эмес, өзүм да таң калам. Илимдин кандидаттык даражасындагы, докторлук даражасындагы
Bir de gün aspirantурада же doktorантурада болбостон иштеп жүрүп, ушул иштеген ишимди анализдеп жүрүп, аспирантуранын дагы, докторантуранын дагы пайдаланган жокмун. Өз алдыңызча? Өз алдымча. Ал жөнүндө документарны мен авторефератымда бар. Адетте ким кандидат, ким доктор болсо, жетекчи ким, темасы эмне, кажерде, качан жактаган жазат. Ошондо жазылган. Мунун бирден бир анализдеп көрсөм себеби düşөк баламында экен. Вот мисалы кандидат болуш үчүн өзүң айткандай мен бул системада жөнөкөй мугалимдик кесиптен баштадым. Мугалим болуу деген өзү айтканга жеңил, иштегенге абдан түшүктүү иш. Мен эртең сабакка дайыналам дегенде класста мисалы 25-28 бала отурса, ошонун баарын элестетем. Тиги партада тиги отурат, тиги партада. Анан мен мына материалды мындай деп айтсам, ошо баланын ордуна өзүмдү коюп көрөм. Түшүнөбү, түшүнбөйбү. Ушул маселени дайыма өзүмө коем да, ошого жараша дайындалам. План жасам, сабакты өткөрөм. Сабакты өткөрүп, балдар жыргап, коңгуроо болгондо кетет да. Мен класстан чыгып баратып, өзүм суроо берем. Бул 45 мүнөттүк сабактан жүгүрүп бараткан балдардын ар бири эмне пайдалуу? Бирдемени үйрөнүп, сүйүнүп жүгүрүп баратабы? Же эптеп убакыт бүткөнүнө сүйүнүп атабы? Эмнени пландадым эле, эмнеси менимче аткарылды, эмнеси аткарылбай калды. Эмне себептен? Ошону эринбей, ошол күнү дароо дептерге түшүп жазып коем. Бул 90 деген эмне экенин эсеп койду? Düşөк туура айтасың. Адам 90-га чыгабы, 50-ге чыгабы, мааракесинин белгилеринин алдында өзүнө өзү суроо берет. Мен ушунча жыл жашаптырмын. Анан ушунча жыл жашап, элиме, үй бүлөмө, жалпы коомчулукка, республикага пайда келтире турган эмнени иштедим. Мен өлбөй турган киши жок, көзүм жумулуп калса, артында мени эстей турган бирдемени жасай алдымбы же жокпу? Эмнени пландадым эле, ошонун ичинен эмнени аткара алдым, эмнеге жете алган жокмун. Мындан ары кудуретим болсо, дагы эмнени иштемекмин деген суроону ар бир акыл эстүү менин жашыма келген киши ойлонду деп эсептейм. Ушул өңүттөн алып караганда 90 жылдын ичинде артыма кылчайып карасам, эл катарында жашап, ар кимдин эле колунан келе бербейт. Жашоонун эки түрдүү мааниси бар. Жөн эле жашап, жан баккандар бар. Жок. Ошол аздыр көптүр жашаган өмүрдүн ичинде пайдалуу элге, өлкөгө эмне иштерди иштедим. Ошол иштерде менин үлүшүм барбы же жокпу? Мени кулай бөрүп, көзүм жумулуп калса,
эл эстей турган бирдемелер жасай алдымбы жокпу деген суроону ар ким өзүнө өзү оюна суроо беришет. Ушул чакан көрсөтүүнү даярдоо менен бул улуу адамдын устаттыгына серт калып жатып, мен 3 нерсени байкадым. Биринчиден, педагогдук иш менен илимий ишти тез жаш кесинен айкалыштыра билгендиги. Экинчиден, улуттук педагогиканы түптөөгө салым кошкондугу. Үчүнчүсү болсо, өзүнө берилген атак даңкты көтөрө билип, кадр тарбиялагандыгы. Азыр педагогикада Исаак Бекбоевдун командасы деген команда бардыгына мен чындап эле ишендим. Мына бүгүнкү өтүп жаткан илимий теориялык конференция, Билим берүү академиясындагы Бекбоев атындагы китепкананын ачылышы, окумуштуунун 90 жылдык мааракесинен республиканын илимий агартуучулук чөйрөсүндө түп көтөрө белгиленип жатышы мунун толук күбөсү боло алат. 2020 жылдын 31 декабрында Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын ээси, илимий мектепти негиздөөчү, педагог илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Билим берүү академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Бекбоев, Исаак Бекбоевдун 90 жылдыгына арналган чоң конференция болот. Бул конференция улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү деген ат менен өтөт. Исаак Бекбоевдун өмүрүнүн көпчүлүгү, ишмердиги ушул Кыргыз Билим берүү академиясы менен байланышта. Ал киши жалпы эсеби 57 жылын ушул мекеме менен байланыштырып өткөрүптүр да. Алгач ушул жерге жөнөкөй кенже илимий кызматкер болуп келсе 55 жылы. Кийин илимий кызматкер, кийин Кыргыз педагогика илим изилдөө институтунун директору болгон. Кийин ал Кыргыз билим берүү институту болгондо анын директору болуп турган. Анан 2003 жылы Кыргыз Билим берүү академиясына өзгөргөндө ал киши окутуунун теориясы жана технологиясы деген борборду жетектеген. Бүтүндөй бир өмүрүн биз менен байланыштуу. Ошондуктан ушул конференция өткөрүлүп атат. Исаак Бекбоев атындагы ушул Кыргыз Билим берүү академиясынын медаль уюштурулуп атат. Бүгүн болсо биз ошол кишинин урматына Кыргыз Билим берүү академиясынын китепканасын ошол кишинин атын берип атабыз да. Бул илимий китепкана бара-бара жаңы замандагы санариптешкен китепкана болмокчу. Максат ошол илимий иштери, бул кишинин таштап кеткен иштери, мисалы 7 илимдин докторун даярдап, 27 илимдин кандидатын даярдаган. Андан сырткары дагы көп адамдарга өзүнүн илимий кеп кеңешин берген адам. Ошол илимий иши ушул китепкана аркылуу дагы таркай берсе деген максатта ушул иш-чара уюштурулуп атат. Кыргыз Республикасында белгилүү окумуштуу кыргыз эл мугалими Исаак Бекбоевдун 90 жылдык мааракесин уюштурууга, Ишенел Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттагы катышууга далаалат кылып биз кошо уюштуруп келип атабыз. Анткени бул кишинин кыргыз элине, кыргыз мамлекетине математика кадрларын даярдоого кошкон салымы абдан чоң. Белгилүү математик, таланттуу математик катары бул кишинин жазган китептери менен бир нече муундар тарбияланып өсүштү. Азыркы Кыргызстандагы билим берүү системасына математика багытында өнүгүп жаткан десек, анда ошонун башатында Исаак Бекбоев турат. Ал киши менен адамгерчилигин дагы биз баалап кетүүгө милдеттүүбүз. Себеби бул киши бир нече кадр даярдоо менен бирге жакшы адамдарды, жакшы кыргыз мамлекетине кызмат кылган адамдарды даярдап берди. Ошон үчүн Ишенел Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ректору Төлөбек Алыш менен биргеликте анын макулдугу менен биз ушул иш-чараны, мааракени уюштурууга демилгечи катары чыгып, уюштурууга кол кабыш көрсөтүп, агайга болгон сый мамилет көрсөтүүгө аракетибиз бар. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуулары, урматтуу айлар эжекелер, урматтуу жыйынтоостор. Уруксат берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин Исаак Бекбоевдун 90 жылдык мааракесине карата куттуктоосун окуп берсем. Урматтуу Исаак Бекбоевич, сизди 90 жаш куткан курагыңыз менен чын ниетимден куттуктайм. Кыргыз Республикасынын эл мугалими, элибиздин кадырман карыясы,
Бүтүндөй өмүрүн жаш муңдарга билим берүүгө арнаган инсан, илимий эмгектери менен эл аралык масштабта таанылган окумушту катары сизди журтубуз жакшы билет жана кадырлайт. Сиз кыргыз мектептери үчүн заманга шайкеш улуттук математика боюнча окуу китептерин жазуунун үлгүсүн көрсөттүңүз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн мектептеринде колдонуп келе жаткан окуу ченемдик, окуусулдук жана илимий педагогикалык көмөктөр сиздин түздөн-түз катышууңуз менен иштелип чыккан. Шакирттериңиз менен бирге сиз иштеп чыккан 1-класстан 11-класска чейинки оригиналдуу математика боюнча китептеринин илим жана техника боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болушу мунун айкын далили. Эмгектериңиз өлкөбүздүн чегинен эчак чыгып, коңшу республикалардын мектептеринин окуучулары сиздин математика боюнча мектептериңиз менен билим алышууда. Сизден тaalим тарбия алган, асыл кеңештериңизди угуп, элге жана илимге кызмат кылуунун бийик үлгүсүнө даскан илимдин кандидаттары жана докторлору азыр өлкөбүздүн жогорку окуу жайларында татыктуу эмгектенүүдө. Сиз педагогика жаатындагы илимий мектептин негиздөөчүсү, кадырлуу мотивацияга татыктуу болдуңуз. Көп жылдык талыкпаган адал мээнет, ак эмгегиңиз бааланып, ардак белгиси, 3-даражадагы Манас ордендери менен жана даңк медал менен сыйланып, Кыргыз эл мугалими деген ардактуу наамга ээ болдуңуз. Кадырлуу Исакбек Боевич, сизди 90 жылдык мааракеңиз менен чын дилимден куттуктайм. Сизге бекем ден соолук, дөөлөттүү, мускалуу жашоо каалайм. Замандаштарыңызга, жаштарга аталык, устаттык, насаат кебиңизди айтып, бакубат өмүр сүрүңүз. Жараткан сизге дем, күч кубат берсин. Урматтуу менен Кыргыз Республикасы президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Бүгүн биз Кыргыз улуттук педагогикасынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Кыргызстандагы ушул математиканы окутуу боюнча чоң бир илимдин баштоочусу, өзүнчө чоң илимий мектептин башында турган, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, Кыргыз эл мугалими, педагогика илимдеринин доктору, профессор Исакбек Боевич агайыбыздын 90 жылдык мааракесин өткөрүп атабыз. Себеби ушул 90 жылда агай өрнөктүү өмүр жашады. Баарыбызга үлгүлүү, эл үчүн, мамлекет үчүн, мекен үчүн эмгектенүүнүн чыныгы бир үлгүсүн көрсөткөн инсан катарында биз бүгүн агайды таңазалап, агай менен мактанганы, агайга биз жүрөгүбүздөн чыккан каалоо тилектерди билдиргени келдик. Агайдын эмгектери бүгүн ар бир Кыргызстандын окуучусунун китептикчесинде, ушул партасында турат. Агайга мен дайыма ушул узак өмүр каалаймын. Кудай таала агайга дагы бекем ден соолук берсин. Ушул өзү окуткан окуучуларынын сый урматын көрсүн. Үй бүлөсүндө дагы ушул небере чеберелеринин өзүнчө бактап, шактап, ошолордун жакшылыгында төрдөө батасын берген бак аята болуп жүрө берсин каалайм. Исакбек Боев кыргыз педагогика илимине жана көптөгөн аткаруучулук жооптуу кызматтарды аткаруудагы сиңирген үзүлүү эмгектери үчүн ардак белгиси ордени, каармандык эмгеги үчүн эмгек ардагери медалдары, Кыргыз Республикасынын элге билим берүүчүнүн отличниги, СССРдин эл агартуусунун отличниги, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреату деген ардактуу наамдар менен сыйланган. Даңкка жараша жүк, эмгекке жараша сый. Бир адамдын 90 жылдык өмүрүнүн 20-сы балалык менен өсүп торолууга кеткен күндө да 70 жылы эл алдында, коом алдында сүргөн ары жооптуу, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу өмүр жол. Эмесе, ушул өрнөктүү өмүр жолуңуз быйыл белгилеп жаткан кутман курагыңыз кут болсун, урматтуу Исакбек Боевич.